Assalamu алейкум, кыргыз элим. Мен өткөндө сиздер менен сүйлөшкөндө бул коррупцияга бул аялдар тиешелүү десем, көбү таң калышкан. Бул коррупциянын негизи бөлүгүн бул аялдар тиешелүү деп ойлойм да. Мисалы, мына Майрам Акаева кыргыз элин 15 жыл башкарган трайбалист болуп, кыргыз элинин бүт экономикасын талкалап, байлыктарын ташып, аз көрүп атасыңар, кыргыз элине батпай калды да. Аскар Акаев башкарбай эле Майрам Акаев 15 жыл башкарган. Ал эми мына азыр чоң кызматтагы адамдарды мына аялдар чечип атат. Акчаларын алып алып, сен муну кызматка коесуң, списоктарын түзүп билип угатабыз. Ана министрдин мына токолдору, ойноштору пайда болуп атат. Ортодо посредник болуп, бүт мамлекеттик должностторду сатып атканын көрүп атасыздар. Мына фактылар чыгып атат. Анан кызматкер келсе, буга токол алат экен да, токолго да үй алып бериш керек, машина алып бериш керек, ойношту багыш керек. Ошон үчүн ойлойм, бул баягы кызматка келген баягы чиновник дагы бул мурдашка мунузден болуп жатат да. Аны акыры айласы кеткенде баягы сабунадагы аялдарга акчасын чачып атпайбы? Ошон үчүн ойлойм, бул баягы биз моралдык жактан бул нерседе мына ойлонушубуз керек.